Бул боюнча 2025-жылы 1-январь күнү эсимден чыгып атат. Ошол мезгилдеги мамлекеттик дин комиссиясынын тарабынан мыйзам сунушталынып, ошол жогорку кеңеште өтүп кеткен. Ошол жерде ал адамдардын коопсуздугу жана башка деген өзүнүн шарттарын коюп, себеби бирөөнүн үйүн такылдатып бара турган болсо, адамдар баягы жакшы ойлойт экен да, баягы даватчылар келди деп эшигин ачып ийсе, атайын кол салганы келгендер дагы ошентип эшигин ачтырып кирип кетет экен деген жүйөнү айткан. Мисалы үчүн, глазоктон мынтип караса, даватчы турат. Жакшылыкка чакырып келиптир деп ачсаң, чөнтөгүнөн пистолет чыгат, кирип сени тоноп кетиши мүмкүн. Мынтип карасаң, бир хулиган чачап сайган турса, эшигиңди ачпайсың деген сөз да. Ошондон улам бир муктаждык болуп атат. Адамдар динди үйрөнөм деп сиздерде ол мечитке келсин, үйрөнсүн, эшикти тыкылдатып баруу, бул тыюу салыныш керек деп ушул мыйзам кабыл алынып, тыюу салынып калды. Ошол эле мезгилде башка дин өкүлдөрү дагы бар да. Биз динди таркатып атсак, башкалар да таркатып атат да, бар Иегова таркатып атат, башка таркатып атат. Адамдар капыр болуп кетип атат. Барып бир белгисиз үйгө барып тыкылдатып кичине тыйым берип, Иеговага анан кийин башка деп чакырса кирип кетсе капыр болуп. Ошолордун баардыгын тыюу максатында бизде мечиттерибиз ачык, университеттерибиз ачык. Мына ушул жерге келип адамдар динди үйрөнсүн, эшик тыкылдатуу коопсуздук үчүн жабылсын деди. Бирок менин азыркы мезгилдеги пикирим ушул ачылышы керек. Мен иншалла ушул жогорку жактан баягы бир мезгилде айтты уруксат бергиле деп сурангандай эле азыр деле суранам да, биздин башчыларыбыз. Себеби ушул эшик тыкылдатуу, башкача айтканда гашка уруксат берилиши керек. Гашты бирок эшикти тыкылдатпайт атат. Көчөдө кылынасың, бирок эшик тыкылдатып барылбайт. Бунун кандай жаман жагы бар, кандай жакшы жагы бар. Эми үйүңдү тыкылдатып барып, бирөө тоноп кетет десе, башка жол менен деле тоноп кетиши мүмкүн. Бул анын себеби эмес. Себеби буну тыйып койгондон бери адамдардын мечитке келүүсү азайып баштады. Баягы капилетте калган адамдар аларга барып ушу келимени айтып, мечитке чакыруу болбой калды. Эгер биз ушинтип бара бере турган болсок, адамдар мечитке келбей, динден алыс болуп, көр тирлик менен жүрө бере турган болсо, барып кылмыштуулук көбөйөт бизде. Адамдар даватка келип оңолуп атат. Даватка келип бузулган дээрлик жок. Караң, алкаш даватка келип оңолгон. Ууру кески даватка келип оңолгон. Чорныйларың, караларың да даватка келип оңолгон. Баш кесер да даватка келип оңолуп атат. Бул эшикти тыкылдатуу шариятыбызда милдеттүү нерсе болбосо дагы даватка чакыруунун бир жакшы усулу бул. Пайгамбарыбыз бир мезгилде колдонгон. Кыргызстанда ошонун жемиши өтө жакшы болду. Канча деген адамдар мусулман болду. Мусулман болуп, динди кабыл алып, намазга келип калды деген, ал кылмыштуулуктан кайтты деген сөз. Эгерде биз ошентип берсек, адамдар динден алыс боло берсе, мүмкүн менин сабагымды көп адамдар укпашы мүмкүн. Бирок эшикти тыкылдатып барганда, ошол жерде биринчи жолу келимени бирөөнү зыярат кылып деле барасың да. Азыркы мезгилде кошуналарды зыярат кылынбай калдык, туугандарды зыярат кылынбай калдык. Ошо зыярат бабына окшош эле барып, ушул неме кылса, кайра уруксат берилсе, бул мыйзам кайра каралып чыкса, башчыларыбыздан дуа кылып үмүт кылабыз. Ушуну кайра карап, кайра уруксат берсе, элибизге, жерибизге жакшы болот. Аллахым ыраазы болсун.